Бул жерде жанагы развалка 1970 жылдары Ашар жолунда курулган эски мектеп ордуна жаңы билим уясынын курулушу башталды. 2 кабаттуу типтүү мектептин капсуласы салынды. Эми жаңы билим уясы ишке кирсе, анда мектепте 225 бала билим ала баштайт. Бардык шарттары менен курулушу мектеп жамаатына да жакты. Ал эми элеттиктер үчүн күтүүсүз жаңылык. Анткени мектептин жаңысын курдуруу үчүн бир канча жыл аракеттер текке кеткен учурлар болгон дешет. Билим уясында 150 орунду болуп, 600дөн ашык бала 2 нөмөттө билим алып келишкен. Эскилиги жетип, аябай аварийный состояние келип калды. Bir жагынан, экинчи жагынан балдарыбыз таптакыр батпай калды. Азыр 630 окуучубуз бар, классыбыз болгон 10 чакты классыбыз бар да, 23 комплект классыбыз бар. Ошол батпай таптакыр эле. Жылалды айыл аймагында жаңы курулушу башталып жаткан дагы бир катар курулуштар бар. Инвесторлордун жардамы менен буга чейин бала бакча, көпүрө салынып, жол курулган. Учурда балдарды спортко тартуу үчүн ден соолугун чыңдоо максатында дагы бир спорт комплекси салынды. Жакында пайдаланууга берилет. Ушул баягы биз Кудайым буйрса деп мерчемдейбиз. Эми албетте 12 мектепти берсекпи деп атабыз. Албетте биз бүгүнкү күндө ушул эртең мененки өзүбүздүн анализ менен ушу 8 мектепти Кудайым буйрса биз бере алат экенбиз. Ал эми 3 мектепте ар кайсы маселедеги проблемалар бар. Аны биз ушу жеринде чечип калсак, бул 8 мектептин саны арбайт. Прогресс айылында 150, Жылалды айылында 225 орунду мектеп. Ал эми Красный Маяк айылында болсо балдар бакчасынын курулушу бар. Бул мамлекеттин эсебинен башталса, ички жана сырткы инвесторлордун жардамында Жылалды айыл аймагында айылдыктар үчүн чоң эс алуучу паркы курулат. Долбоордо флагштокта бар. Ал эми комуз орнотууда пландалууда. Эгер ишке ашса, анда аталган айыл аймактын жашоочулары үчүн ар күнү комуз күүлөрү жаңырып турат. 16 метрлик комуз, 36 метрлик флагшток коюп, Жыландынын кире беришине анан парк жасап атабыз. Кечиндеси эжелер, кемпирлер чыгып ошол жерде эс алып, комуз күүсүн угуп кеткенге. Азыркы күндө прогрессте 150 орунду мектеп жанына спорт аянтчасы менен. Жылалдыда 275 орунду мектеп спорт аянтчасы менен. Красный Маякта 150 орунду бала бакча, зал. Анан Келте айылында 225 орунду мектебиз жакынкы күндө өттү. Эми тендерден ким утса, ал дагы быйыл башталат. Айтсак, аймактарда жалпы 100дөн ашуун социалдык имараттардын курулушу жүрүп жатат. Быйыл 12 мектеп тапшырылышы керек болсо, анын 8и жаңы окуу жылына берилет. Курулуп жаткан жаңы мектептердин катарында Жылалды айыл аймагындагы 3 мектеп да бар. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.